Арбаңыздар достор, сиздер менен Шаарман Атай Самыйбек жана Билимнет телебирөсү. Биз кайрадан эле Кыргызстандын келечеги үчүн ойлонгон жаш жигердүү инсандар менен маек курмакчыбыз. Жана биздин коногубузда Бугу пресс агенттигинин мүдүрү, Баластан интерактивдүү журналынын директору жана агартуучу Жаныбек Абидеген. Саламатсызбы Жаныбек агай, кош келипсиздер. Саламатчылык. Рахмат. Анан жалпысынан ушул Кыргызстанда аябай айнычтуу убакыт болду. Анан көптөгөн бери биз 4 март айынан бери биз көптөн бери ошо үйдө отуруп, анан бизде мындай иш жүргөнүбүз кичине башкача болуп калды. Ушул 4 ай ичинде сиз кандай ойлорго душар болдуңуз? Жана өзүң ар бир адам, мен мисалы дагы көп нерсеге кандай жашаш керекмин, кандай адаммын, келечекте эмне кылууга кыла алам деген ошо ой келип баштады. Сизде да кандай ойлор келип баштады? Ошол бир мындай болдубу же мурункудай эле жашап жатасызбы? Жок, туура. Негизи бул 4 ай учурунда биз үйдө отуруп, башында жөн эле жыргап эле үйдө отуруп, андан кийин бирок баары ойлонот экенсиң. Биз демек бул жашоого болгон көз карашыбызды дагы да өзгөртүп, мен үчүн бияктан мындай кыска нуска айтканда, жасалма болбой элибизчи жалпы адамдар. Азыр мен жеке оюмда адамдар жасалма сыяктуу, мындай сен үчүн калп эле күлүп учурашып коет, бирок башка нерсени кылат, же эки жүздүү, же калп эле таза жүрө беришет, бирок чындыгында таза эмес. Анан бул оору биздин ошол баардык бизге калп эле өлкө үчүн иштеген көрүнөт, бирок чындыгында иштебейт, ал жерде көп нерсени былгыта берген болот. Бул оору ошо баардык нерсени бизге ачып койгондой. Мына ошондуктан биз бул ооруга туруштук бере албай калдык. Жеке менин пикиримде мамлекет катарында туруштук бере албай калдык. Жөн эле жаран катарында туруштук бере албай, баягы жөнөкөй эле биз тазалыгыбызды сактай албай, таза жүрө албай калгандыктан ден соолугубуз төрөлгөндө биз ден соолугубуз чың болуп төрөлөт да. Ошол ден соолугубузду андан ары чыңдап жүрө албай, мисалы өнүккөн өлкөлөрдүн элин карасак, дайыма спорт менен машыгат, дайыма өзүн баягы жалгыз эле китеп окушпайт алар. Спорт менен да машыгып ден соолугун чың алып жүрүшөт, жана дайыма китеп окуп, ийгиликтин үстүндө жүрүшөт. Биз демек буга чейин жалпы улут катары биздин ден соолугубуз начар, билим деңгээлибиз дагы өнүгө электигин көргөздү деп ойлойм. Чоң рахмат. Анан ар бир адам үчүн бул чоң бир сабак алуу учуру келди деп ойлойбуз. Анан сиз үчүн жеке сиз жаран катары өзүңүзгө кандай сабактарды алдыңыз ошо пандемиядан кийин? Мен бул окуядан кийин дагы да таза жүрүүнү, бизге бул ден соолук, бул иштер мындай аманат да, бир баягы ден соолугубузду чың, анан билимибиз күчтүү болсо, үй бүлөбүз күчтүү, үй бүлөбүздүн ден соолугу чың болот. Үй бүлөбүз күчтүү болсо, бир туугандар күчтүү болсо, элибиз күчтүү болсо, мамлекет күчтүү болсо, кошуналарыбыз күчтүү, ушинтип кете берет да. Ошондуктан демек биз мындан кийин жасалма болбой, баягы эки жүздүү болбой, ден соолугубузду да карап, чын эле өлкө үчүн, эл үчүн иштей турган болсок, чын эле өлкө, эл үчүн иштеп, анан дагы бир нерседен сабак алдым. Бул учурда эл аябай баягы ызычуу болуп, алапайын таппай, бирөөлөр ооруп, бирөөлөр каза болуп, бирөөлөр барып жардам берип, ушундай болуп атты. Анан карадым дагы, анан мындай учурда бир сөз бар, баягы элде ызычуу болсо сен ишиңди уланта бер деген. Баягы жакшы ишиң болсо, ал иш элге пайда бере турган болсо. Албетте бүгүн жакшы эр азаматтар чыкты, ыктыярчылар чыгып элге жардам берди. Аларга чын жүрөктөн ыраазымын, жаран катары. Жалпысынан тазим кылабыз. Аларга да тазим этебиз. Анан мен дагы анан карадым дагы, анда өз ишимди дагы уланта берейин дедим. Биз негизи китеп, журнал чыгарып иштейбиз. Анан бул карантин учурунда биз бир китеп даярдап бүтүп койдук. Аны жакында эле мына басмаканага бердик. Сонун ошо китеп жөнүндө уже сөз башталды. Сиз ошол өзүңүз бир нече жылдан бери жакшы китептерди, ошол дүйнөдөн атагы чыккан китептерди кыргыз тилине которуп баштап турасыз. Бул чоң сонун жумуш. Анан ошол ой качан келди? Ким аркылуу келди? Ошо качан баштадыңыз? Ошо кичине мындай маалымат берип коесузбу? Негизи мен жаштайыман эле төрөлгөндө эле кыргызча сүйлөйүн десем эле же кыргызча иш алып барайын десем эле кыргыз өлкөсүндө жашагандыктан иштер жүрбөйт экен. Майда иштер жүрө бериши мүмкүн, бирок чоң иштер жүрбөйт экен. Расмий жакта, расмий жакта, мамлекеттик жакта эгер сен чоң иш алып барам десең, анда башка тилди билишиң керек болуп калат экен. Мен башка тилге каршылыгым жок, аларды урматтайм. Ал тил, орус тил, англис тил өз ишин кылып атат.
ар бир адам өзүн өнүктүрүү үчүн аракет кылат да. Анан мен дагы ошо өзүбүздүн тилди, өзүбүздүн элди өнүктүрүү үчүн бир багыт алдым дагы. Анан ошол тармакта иштей баштадым. Мен негизи кесибим боюнча филологмун. Анан мен дагы ошо филолог кесибин улантып мугалим болбой эле андан көрөк ушул дүйнөлүк бестселлер китептерди кыргызчага котороюн деп чечтим. Анткени дүйнөдө мисалы 2000 жылдары бир дүйнөнүн бир бурчунда сонун бир жаңылык чыгып, ал китеп болуп чыгып атса, Кыргызстанга ал 10-15 жылдан кийин ана ошентип эле биз артта калып атабыз да. Же элибиз англисче билбейт, же мейли англисче билсе деле, ал баягы англисче билип эле кетип калып эле бияк калып атат да. Анан ошондуктан биз ошол нерселерди элибиз, жаштарыбыз убагында кабардар болуп турсун деп, жакшы китептерди кыргызчага которууну баштадык. Анткени мен негизи жашоодогу миссиям бул балдарга, элибизге адамзат баалуулуктарын үйрөтүү жана кыргызча ой жүгүртүүнү үйрөтүү. Анткени көбүбүз баягы англисче үйрөнөбүз, орусча үйрөнөбүз же башка тилди үйрөнөбүз деп үйрөнгөн жакшы, мен каршы эмесмин. Мен дагы 2-3 тилди үйрөнгөнгө умтулуп 2-3 тил билем. Бирок өзүбүзгө баягы биз төрөлгөндөн бир тандабайбыз да. Мен төрөлгөндө Кудай менен сүйлөшпөйбүз да. Мен Америкада төрөт дебейбиз да. Биз ушул өлкөдө төрөлдүк. Демек ошого макул болуп, бул өлкөнү менин оюмча чанып кетип калбай, бул өлкөнү демек ошол проблемасы менен таза аба, сонун тоолорубуз бар. Ошо менен чогуу проблемасын да кабыл алып, анан проблемасын чечкенге аракет кылышыбыз керек. Анан ошондуктан мен колуман кайсы иш келет деп анан ушул ишти тандап алдым дагы. Эмне үчүн биз дүйнөлүк бестселлерлерди которобуз, азырынча кыргыз жазуучулардыкын чыгарбайбыз. Анткени биз ал өлкөнүн баалуулуктарын пропагандалабайбыз. Баалуулук бир элге таандык эмес да. Таза жүрүү, калп айтпаш керек деген бул кыргызга таандык. Бул жалпы баалуулук. Алар ошо калп айтпай, коррупция кылбай, туура иштеп, эки жүздүү болбой өлкөсүн өнүктүрүп алды. Анан алар эмне үчүн антип өнүктүрүп алды? Кантип өнүктүрүп алды? Ошону келгиле үйрөнөлү, алар монтип өнүктүр деп, ошону кыргызчага которуп, биздин тоонун башында жашаган жараныбызга дагы, шаарда жашаган жараныбызга жетсин деп, анан биз ошол дүйнөдө ошол өлкөнүн өнүгүүсүнө пайдасы тийген китептерди которууну туура көрдүк. Түшүнгөнүм боюнча сиз ошо Грузиянын дагы өрнөгүн көрсөтүп атасыз. Жакында ошо Грузия кантип реформа жасай алды деген жакшы китеп чыгыптыр. Анан азыркы учурда ошо Кыргызстанда дагы ошо тазаланууга муктажбыз. Жалпы мамлекет катары, ком катары дагы анан реформага муктажбыз деген сөз бар. Мамлекеттик реформада, жеке жашообуздагы реформаларга. Анан сиз ушул бул китептин кантип таптыңыз? Ушул китепке ошол Лариса Буракова менен жеке сүйлөштүңүзбү же ким аркылуу ушул китепке чыктыңыз жана кандай сабак алдыңыз бул китептен? Негизи мен бул китеп кандай келди? Ошол кезде эле мага 1-2 киши сунуштап калды. Искендер мырза, Искендер Ормон уулу, Руслан Акматбек деген. Анан көп өтпөй Эмиль Үмөталиевтер менен сүйлөшүп, ал убакта бирок китеп чыгаруу эмес, Грузия ушундай реформа жасай алды, эми ошонун реформаларын биз массалык маалымат каражаттары аркылуу элге жаялы деп, анан мага ушундай бир жүк түштү. Ушул андагы баалуулуктарды баягы кыргызча которуп, биз ал кезде Суперинфо деген гезитке чыкчу. Эмне үчүн Суперинфо? Анткени Суперинфонун окурмандары аябагандай көп болчу. Аяка макала катары чыгара бердик. Бул жаңылбасам 2016 же 2015 жылдар болсо керек. Анан бул китеп дагы орусча келе баштады биздин өлкөгө. Орусча да, оригинал грузинче эмес, орусча. Анан кийин бул макалаларды чыгардык, анан кийин ал иш бүттү. Анан кийин мен баягы өзүнчө бир бул Баластан журналын жетектеп иштеп калдым, Саресеп деген гезиттерди, Шокум деген журналдарды жетектеп иштеп калдым. Анан кийин баягы жаңы долбоорлор үстүндө да иштейли деп команда менен сүйлөшүп, анан келди ушундай бир китеп которолу деген ой келди. Ушул максаттын негизинде, миссиянын негизинде. Анан мен баягы бул китеп мен эсиме түштү. Биз баягыда бул иштерди которуп чыгарганбыз. Анда мен муну кайра жандандырайын деп, анан тиешелүү кишилер менен сүйлөшүп, анан ага чейин Грузия тууралуу Мирсулжан Намазал деген дагы мырза менен сүйлөшүп калчумун. Анан ошентип Лариса Бураковага түз байланышка чыгып, алар менен сүйлөшүп, аларга айтсак, Лариса Буракова ал кош колдоп колдоду, сүйүндү. Кийин бул китептин презентациясында түз Кыргызстанга чакырганбыз, бирок келе албай, бирок скайп аркылуу түз байланышка чыгып, презентацияда өзүнүн суроолорго жооп берип, сөз сүйлөп берди. Анан ошентип бул китепти которолу деп, анан командабыз менен сүйлөшүп, анан котормочулар жалдап бул китепти которуп, коомчулукка сунуштадык. Анткени эмне үчүн Грузияда баштаган себеби, эми баягы океандын ар жагынан сүйлөбөйлү,
бизден 100 жыл алдыга кеткен өлкөлөр жөнүндө сүйлөбөйлү деп, реалдуулукка да жакын бололу деп, мына биздин кошуна, көз карашы биздикине оп-окшош, менталитет окшош, алар дагы тоолук эл, бизге окшоп тоолук эл болот. Бизге окшоп кишинин элинин саны биздикиндей эле бир аз көбүрөөк, биздики жери дагы, экономикасы, анан меймандос алар дагы. Алар да меймандос. Жашоонун баркын билген, мындай эсаларды жакшы билген. Алар дагы өзгөргө муктаж, алар өзгөртүп алды азыркы турпат менен. Неге биздин колубуздан келбесин? Келе ушул жактан намыстан ал деп. Анан ушуну биринчи котордук. Анан бул элге жакты, бул ошол убакта мага көмөк көрсөткөн ошо Эмил агайга, Мирсулжан, жана башка Искендер, Руслан деген агайларга ыраазычылык билдирем. Андан башка дагы которуп бияктан. Негизинде ушул биздин ишке ким себепкер болуп атса, мейли жөн эле кеңеш айтып, мейли жөн эле сөз айтып, керек болсо сатып алып деген сатып алып, бирөө дагы азаматсыңар деп сатып алып ким Facebook'та коммент жазган, мактап коммент жазгандардын баарына мен чын жүрөктөн ыраазычылык билдирем. Ал эми ошол сатып алуу боюнча да айтып кеттик. Эмнегедир биз ошол Кыргызстандын китеп дүкөндөрүнө барсам дагы китеп дүкөндөрү эң биринчиден аз. Аны дагы биз эметиш керекпиз. Биз китеп дүкөндөрү Бишкекте жеткиликтүү түрдө бар болсо дагы жалпы Кыргызстанда региондордун урууларына барып көрсөк аябай эле аз экен. Жай мындай окуу китептери, мектепте окуу китептери ушундай окуу программасына кирген. Бирок сиздин ошо оюңузда барып ошо анализ кылгансызбы? Эмне үчүн биздин элибиз 6 миллион эл болсок дагы китепканаларыбыз 1000 китепкана бар экен. Ошолордон ошо 1 миллион окурман бар дейсиз. Бирок жалпысынан сиз ошол биздин окурман жагынан биз кыргыз элибиз кандай окурманбыз? Жана ошол биз кандай көйгөйлөр бар, кандай мүмкүн жакшы тараптарыбыз бар? Ошол жөнүндө да сөз кылып кетпейсизби? Бизде негизи биринчиден ушу китеп окугандар аз, бирок акыркы убакта раз көбөйө баштады. Баары салыштырууда билинет да. Эгер башка өлкөлөргө салыштыра келсек, бизде чындыгында китеп окугандар аз. Анткени муну эмнеден билсек болот? Муну кыргызча китептер ошо китеп дүкөндөрдөн билсек болот. Китеп дүкөн качан ачылат, качан муктаждык болгондо. Демек китеп дүкөндөр аз. 1-2 эле көзгө басар дүкөн бар. Эгер ал китеп дүкөнүнгө кирсеңиз деле кыргыз тилинде аябагандай аз. Демек кыргыздар окушу мүмкүн, бирок көбүнчөсү орусча же англисче окуп алышы мүмкүн. Бирок кыргызча окугандар демек аябагандай аз. Эгер аларды мындай ошол эле жерден көп деп ала турган болсок, ошо кыргызча окуган китептердин арасынан көбүнчөсү ошо кыргыз окурмандар көркөм адабияттарды, көркөм чыгармаларды көп окуйт. Мындай баягы мотивация, психология же адамды өнүктүрүү, өлкөнү өнүктүрүү сыяктуу окугандар азыраак. Бирок буюрса акырындан азыр баягы айсберг ордунан жылды, иш башталды, окугандар көбөйө баштады. Буюрса бул иш уланат деп ойлойм. Чоң рахмат. Ал эми ошол статистиканы да карап көрсөк, бизде Кыргызстанда биздин китепканаларыбызда 1000 китепканабыз бар экен, ошол 1000 китепканада 19 миллион нуска китеп бар экен. Бирок эмнегедир ошол статистикага карасак 79% китеп бул орус тилинде, 19% кыргыз тилинде, анан 2% башка тилдерде экен. Жалпысынан 2 суроо пайда болду. Эмне үчүн кыргыз тилинде аябай аз? Анан эмне үчүн башка тилдерде аябай аз? Анткени бизде дагы ошол дунган улуттагы дагы биздин бул узбек улуттагы өкүлдөрүбүз бар. Жалпысынан биз айтып атпайбызбы, биз ааламдашу англис тилин үйрөнүш керекпиз, кытай тили, француз тили, немис тили. Эмнегедир ошо 2% бул өтө эле бир аздык кылат экен да. Сиздин пикириңиз боюнча бул ситуацияны, бул жагдайды кантип өзгөртсөк болот? Негизи бул жагдайды мамлекеттик машина, жеке менчик секторго көп жактан уруксат, жеңилдик бериш керек. Анткени жеке жарандар, жеке демилге көтөргөн, жеке жак көп ишти мамлекет алдыга сүйрөп кетет. Мамлекет деген баары бир мамлекет. Аякта уруксат алуу, аякта көп тоскоолдуктар бар да, ачык айтканда. Анткени эгер биз жеке жакка жеңилдик берип, ошого көбүрөөк көңүл бурганда, биз бул нерсени кыска убакыттын ичинде жое алабыз деп ойлойм. Бүгүнкү күндө деле китеп окууга кызыккандар ошо жеке кишилер, жеке ишканалар китеп чыгарып, кыйынчылыкка карабай ошо кыйынчылыкты жеңип, кыргызча китептерди чыгаргандыктан элдин кыргызча китептерди окуганга кызыгуусу артты. Албетте мамлекет деле өзүнүн колунан иштерди жасап атат. Бирок мамлекет муну өнүктүргүсү келсе, ошо жеке секторго көбүрөөк көңүл буруш керек. Ошондо гана биз кандай жолу менен? Мисалы сиз ошо айтып атасыз. Бизде мындай да биз барыбыз эле мамлекет мындай кылыш керек, тигиндей кылыш керек, мындай эркин бериш керек. Бирок
мындай механизмдер барбы? Сиз ошо бул басма эмеде агентствода иштеп калдыңыз, тажрыйбаңыз бар экен. Мындай мүмкүн элибизде ошо, мүмкүн бизде ошо атка минер өзгөрүп атат. Ошо айтып коюңуз. Жакында да шайлоо болот. Кандай жол менен мамлекет ошол жеке секторго мүмкүнчүлүк түзүп бериш керек? Биринчиден бул азыр ушул кыргызча китептердин саны көбөйүп эл тарабынан окуп кетилүүсү үчүн мамлекет китептерге болгон кошумча нарк салыгын, салыктарды аябай азайтыш керек. Керек болсо белгилүү убакытка чейин мораторий жарыялап жок кылып туруш керек деп ойлойм. Так ушул кыргызча китептерге. Мораторий эмес, кичине стимулирование билем, кичине. Же жок дегенде мейли демилге берип азайтып, же дагы ким көбүрөөк чыгарса ага дагы мотивация бере турган. Салыктарды азайтып дейсиз. Салыктарды азайтса, мисалы, салыктарды азайтса. Мисалы салыкты так сүйлөшүп эле. Салык азыр кандай салыктар бар? Канча пайызы? Мисалы НДС кошулатпы, же кандай салыктар бар ошо китеп чыгарыш? Бул ошо китепти төлөгөндө ошо кошумча нарк салыгы НДС төлөнөт, ошол бар. 12%. 12% жаңылбасам. Жаңылыш мүмкүн. Анан бул ошону азайтса бир. Же субсидия кылса? Же ошондой субсидия кылып убактылуучу жок деген. Анткени бул тармактын биринчиден каалоочулар аз, анан бул тармакты бирок каалоочулар аз, бирок муктаждык болуп атпайбы? Анан ошо муктаждык менен биз мамлекет менен чогуу күрөшүшүбүз керек да. Биринчиден мамлекет ошондой бир багытта иштеш керек. Бир багытта иштеш керек. Мамлекет менен жеке. Мамлекет ошондой салыктарды азайтса, бир. Экинчиси, мамлекет ушул тармакта иштегендерге атайын мотивациялык бир программаларды же болбосо бир стимул бере турган бир нерселерди ойлоп тапса. Же ойлоп таппаса дагы баягы эл аралык биздин ар кандай эл аралык фестивалдар бар да. Бул жалгыз китеп чыгарчу эмес деги. Китепке тиешелүү басма үйлөрү, басма каналар, авторлор ошонун баарына жеңилдик бар, ошонун баарынын салыгын азайтуу жана Кыргыз патент тарабынан дейбизби, ошо Кыргыз патент ушул авторлордун укугун коргоп берсе. Албетте бүгүнкү күндө коргоп атат, бирок жетиштүү деңгээлде эмес. Мисалы кандай? Кантип мындай дагы жалпак тил менен айта турган болсок, мисалы биз бул Кылыч самурай китебин чыгарганбыз. Муну атайын уруксат алып, лицензиясы менен ICBN баары менен уруксат алып чыгарып, муну биз кыргызчага которуп англис тилинен чыгарып муну элге жайттык да. Анан экинчи жолу басылып чыкты, эл жакшы кабыл алды, бирок муну баягы кантип айтсам болот, уяты жоктор дейбиз. Пираттар дейт. Пираттык жол менен азыр ушул китепти алар бул китеп кандай болсо дал өзүндөй кылып көчүрүп чыгарып сатып атат. Бирок сапаты начарыраак. Сапаты начар. Азыр мындай болуп кетет эле, чын эле ошо Ош базарында же мындай карап көрсөк, же мындай сатып калышат го көчөдө. Азыр деле айтып түшүндүрүп кетели, ошо кантип тандаса болот? Кайсы жерде оригинал, кайсы жерде ошо пираттык копия. Ошондо түшүнүп берип койбойсузбу? Бул негизи эң негизги айырмасы. ICBN-де караш керекпи, эмнеге караш керекпиз? Эгер ага карайлы десек, бул биздин китепти чыгарган киши ушул китептин дал өзүн эле чыгарып атат. Бир эле айырмасы болушу мүмкүн сапатынан. Боёктор жакшы турбай калышы мүмкүн, ичиндеги тамгалардын тизилгени кээ бирки жерлери калып калышы мүмкүн. Ошол эле ушул китеп кандай болсо, ушуну дал өзүндөй кылып чыгарып атат. Жалпы эме экен да, мындай аң сезим жана бир кандай десем, уяты жок болгон. Уяты жок. Эми ошол кишиге биз бир эле мамлекеттик органга кайрылуу менен ал кишиге биздин ишин биз токтото албай атабыз. Мына мамлекет ушул жактан бизге жардам бериш керек. Көзөмөл жагынан. Ооба. Биз бир эле органга кайрылдыкпы? Мейли укук коргоо органы кайсыны, фин полицияга дейбизби, же ички иштер министрлигине кайрылдыкпы? Дароо бул ишти токтотуп берсе, биз үчүн деле жакшы болмок. Демек, мисалы биз аны жакында эле билдик, ага азыр биз тиешелүү жерлерге кайрылдык. Анан дагы ойлонуп атабыз, эми бул кантип күрөшсөк бул менен деп. Ушул тармакта жалгыз эле мамлекет салыктарды азайтуу эмес, ушул пираттык жол менен укуктарды коргоо, бул жалпы укуктарды коргоо жагынан мамлекет катуу туруп берсе биз үчүн. Биз даярбыз баягы мамлекеттин агартуу иштерине жардам бергенге, колдон бир жек кадам баш, бир жеңден кол чыгарганга даярбыз. Ал эми дагы сиз ушул биз китептер жөнүндө сөз айттык, жалпысынан анан мындай болуп атпайбы? Бизде дагы ошол учурда мен жеке жашоомдо мен айылда дагы туугандарым бар, шаарда туугандарым бар, анан жаңым өсүп келатат. Ооба. Үй бүлө кыргыз тилинде сүйлөшөт. Бирок бала төрөлүп,
тили орус тилде чыгып баштады. Керек болсо орус тилин дагы билет, экинчи тили англис тили, анан үчүнчү тили кыргыз тили болуп атат да. Бул кәдімгідей мындай бір жері менен сүйінесің, ай бұл аламдашы болуп атат, англис тилин үйрөнүп атат, 1 2 3 деп о деп ырдаганда сүйүнөт. Бирок эне тил деген эне тил. Анткени менин жеке пикирим боюнча тил мамлекетке окшоп, же табиятка, же маданиятка окшоп, бул дагы биз үчүн аманат. Биз дагы бул биздин келечекте муундарга да өткөрүп бериш керекпиз. Анан сиз ушул Баластан деген интерактив журналын ачып баштаптырсыз. Анын түшүнгөнүм боюнча бул жалпы ошол жаш муундарга арналган бир журнал. Кайсы качан чыгып баштады, кайсы жерден сатып алсак болот, эмне жөнүндө, жалпысынан кандай бир стратегияңыз бар, ушул көйгөйдү чечүү жолун. Анткени мен чын эле билбейм. Биз ошол биздин кичинекей балдарыбыз кыргыз тилде сапаттуу, таза кыргыз тилин кантип үйрөтө алабыз? Мындай базар тил эмес, алып кел, мынтиңде пул кайда же күкүрт. Жалпысынан адабий, күчтүү, мындай сабаттуу кыргыз тили, сапаттуу, прогрессивдүү тилди кантип өнүктүрө алабыз? Балдарыбызгачы эң негизгиси тилде, эне тилин. Негизи аламдашкан эми бул кайсы бир тараптан жакшы. Анан аламдашуу десе эле өзүн унутуу, өзүнүн маданиятын, өзүнүн тилин унутуу эмес да. Ошо аламдашууну колдогон мамлекеттер өзүнүн тилин унуткан жок да, же антипропагандалаган жок. Бул эми жеке үй бүлөдөн карай турган болсок, үй бүлө ошо ата-эне баласына башка тилди үйрөтө берсин. Мен каршы эмесмин, мен да үйрөтүп атам балдарыма. Бирок эне тилин дагы мындай карашыбыз керек биз. Эне тилин бир бала эне тилин билүүгө парз. Ал эми башка тилди билүү сүннөт деп койсок болот. Мындай кааласа үйрөнө берсин, эч ким каршы эмес. Кайра жакшы. Кечирип коюңуз, эмне үчүн парз? Ошо сиз дагы мындай биз бүгүн конкреттүү сүйлөшөлү. Эмне үчүн парз? Анткени биз бул өлкөдө төрөлдүк да. Бул өлкөнү биз тандап төрөлгөн жокпуз. Бул өлкөдө төрөлдүк, биз кыргыз болуп төрөлдүк да. Же орус болуп төрөлсөк, анда орустукка деле орус эне тилин билүүгө парз. Бул тил бизге берилди. Демек бул тилде биз эркин сүйлөп, ушул тилде ушул өлкөдө төрөлгөн үчүн балким ушул өлкөдө биз бактылуу боло алабыз. Ошондуктан биз эне тилибизди, ата бабадан калган салтыбызды билгенге парзбыз. Ал эми аны менен жашаганга, аны алып кете алабызбы, эми ал биздин каалообузга калган нерсе. Жеке каалоого калган нерсе. Бирок муну жерип жаман экен деген такыр туура эмес. Анан биз ошондуктан эне тилди билип, ага сый көргөзүшүбүз керек. Бул бизге мындай аманат катары берилди да. Те ата бабаларыбыздан келди. Аны демек кийинки биздин баласыбызга үйрөтүш керек, балабыз ага үйрөтүшүбүз, ушинтип кете бериш керек. Ал эми кайсы өлкөдө жашайсың, каякта жашайсың, эми аны өзүң бил аны. Мен Баластан жөнүндө айтып кетиңиз. Ошо кайсы ой менен, кайсы максат менен жаралган? Карадык, эмне үчүн кыргыз тилинде журнал чыгарууга туура келди? Анткени бул журналдын негизи менин негизги миссиям бул балдарга адамзат баалуулуктарын үйрөтүү жана кыргызча ой жүгүртүүнү үйрөтүү болуп саналат. Бүгүнкү күндө биз ошо аламдашабыз деп, башка тилди, башка маданиятты үйрөнөбүз деп атып, кыргызча ой жүгүртө албай калдык. Кыргызча ой жүгүртүү деген эмне? Биз кыргызча ойлонуп туруп, кыргызча сүйлөш керек да. А биз орусча же англисче же түркчө ойлонобуз, анан ошонун мээбиз менен ой күлүк да. Баттан которуп туруп кыргызча сүйлөйбүз. Ошондо кээ бирки кишилер кыргызча сүйлөгөндө түшүнбөй каласың, же биздин жашоого туура келбей калат, же бузуп кетет. Мындай бул котормодо калька болуп калат да, мындай түшүнбөй калат, бул киши эмне деп сүйлөп койду деп. Биз ошо көбүнчө биз ошо башка тилде ойлонуп туруп кыргызча сүйлөгөндүктөн биздин маданият кабыл ала албай калып атат. Биздин менталитет, биздин эл өзөгүбүз бар да. Эл кабыл ала албай атат. Бул эмне деп сүйлөп атат деп. Тантырып атат деп. Негизи кыргызча ой жүгүрткөндө ошондо биздин оюбуз жетет. Ошондо биз ушул элге жеткире алабыз да. Ошондуктан ким кайсы тилде сүйлөп атса, ошол тилде ойлонуш керек. Орусча сүйлөп атса, орусча ойлонуш керек. Анан мындай да, эмне үчүн кыргызча ой жүгүртүүнү үйрөтүш керек? Анткени биз эгер бул биздин Кыргыз Республикасына бир маданиятты жаялыбы десек, ошол тил деген ошол маданияттан келип сурулуп чыгат да, ошол маданияттын негизинде калыптанат да. Ошондуктан биз ошол тилде эркин жеткире алабыз да. Ошондуктан кыргызча ой жүгүртүүнү үйрөтүү биздин максат болгондуктан биз атайын чоңдорго эмес, балдарга кыргызча журнал чыгара баштадык. Анан бизде көбүнчө мындай сөз бар, мисалы, бизде жалгыз эле тилибизде проблема эмес, сүрөттөрдө, дизайнда дагы көп кыргызча колориттер жок. Ошондуктан биз дагы дизайнды да эске алып, атайын кызыктуу кылып, балдар үчүн кызыктуу кылып, сүрөттөрдү өзүбүз тартабыз.
Анан бар автордук 100% сиздики экен да. Бардыгы автордук 100% биздики. Сүрөттөрүн биз бир гана бияктан көп месседж берилет да. Ошондуктан биз сүрөт аркылуу да, текст аркылуу эле жалаң месседждер кетпейт да, сүрөт аркылуу да кетет. Ошондуктан биз сүрөттөргө дагы дизайнды дагы эске алып, атайын кыргызча журнал чыгара баштадык. Эмне үчүн көп ата-энелер балдарын орус мектепке берет? Анткени орус тилинде маалыматтар көп. Орус тилин аркылуу көп маалымат бала окуй алат, көрө алат, ала алат. Кыргызча аз болгондуктан биз анан ошо мамлекетибизге жардам болсун, биз дагы ошо элибизге жардам болсун деп анан кыргызча журнал чыгара баштадык. Сонун журнал сонун, бирок ошол учурда биз аж 21-кылым анан көрсөңүз көбүнчө мурун балдар китеп же гезит окусак да, жалпысын элибиз. Азыр баары эле уюлдук телефондарга карап калышкан. Балдарыбыздагы бир нерсе болсо эле, ыйлап баштаса эле телефон беришет, ата-эне. Жалпы бар эмес, бирок бар андай нерсе. Анан сиз айтып кеттиңиз, ушу биз эфирге тышкары биз тиркеме баштадык, мындай же YouTube'да да каналыбыз бар. Ошол ой, цифровизация ою, ошол кандай келет, аны кандай иштер жүргүзүлүп жатат ошол учурдачы, ошо телефон аркылуу, уюлдук телефон аркылуу биздин балдарыбыз дагы ошо Баластан ТВ же Баластан кайсы жерден тапса болот, анан кандай оюңуз бар да, кандай өнүктүрөсүз ушул нерсени? Биз негизи буга чейин 2016-жылы мындай Баластан балдар дүйнөсүнө мындай мобилдик тиркеме иштеп чыкканбыз да. Биякта кыргызча тамгалар бар. Мисалы мына интерактивдүү, интерактивдүү. Биякта кыргызча тамгалар, анан кыргыз эл жомоктору бар. кыргыз эл жомок. Анан биздин биякта анын башка буюмдардын кыргызча аталыштары. Буларды билип алгыла. Анан бул жерде болсо биздин журналдарыбыз чыкмак. Азыр бир эле журналыбыз бар. Ошо Баластан бул цифровизация мындай PDF форматында. Жакында эле киргиздик, мисалы биякта. Аудио менен экен да. Аудио менен, аудио мисалы эне тилин байлыгын окуп беретин. Мисалы биякта лайфхактар бар, жаныбарлар дүйнөсү мисалы. Биз мында мисалы ит жөнүндө айтып, кыргыз тайганы жөнүндө айтып берет экен. Мисалы ушундай биздин эмебиз бар. Ал эми кантип тапса болот, ошо айтып кетиңиз. Муну Play Market же болсо App Store'дон көчүрүп алса болот, бирок азыр учурда окурмандар муну көчүрүп ала албайт, анткени биз муну убактылуу өчүрүп азыр бул 2016-жылы эле чыкканбыз, анан ортодон финансылык себептерге байланыштуу муну биз токтотуп, басымды бул китепке өтүп кеткенбиз да биздин команда. Азыр эми учурда могу карантинда ушуну көргөздү, муктаждыкты көргөздү, анан биз кайра азыр мобилдик тиркемебизди жаңылап атабыз. Жакын арада Кудай буйрса окуу жылынын башталышы менен бул дагы чыгып калат. Жаңыланган варианты. Сонун жалпысынан ошо китеп чыгаруу, мындай балдар үчүн жакшы бир нерселерди кылуу бул соп иш, бирок жашаш керек. Сиз айтып финансылык маселелерди айтып кеттиңиз, ошо өзүңүздүн жалпы китеп сатуудан, журналды сатуудан акча жетиштүүбү же дагы мындай краудфандинг жолу менен табасызбы? Жалпысынан ошо өзүңүздүн иштериңизди, долбоорлоруңузду кантип, кайсы жолдор менен алып барасыз? Мен негизи бул ошо сиз айткандай краудфандингде болушу мүмкүн, же болбосо мындай чогуу кызматташуу болушу мүмкүн. Ар кандай негизи буга чейин мен баягы филологияда окугандыктан көп киши кыйын жазуучулар дейбизби, сонун менин чыгармам бар, бирок бир акчалуу киши чыгарып берсе жакшы болот деген мага көп кабыл алчу эмесмин мен ошол сөздү. Демек чыгарма жакшы болсо андай эл кабыл алат, анда бир өнөктөш табышың керек, же демөөрчү табышың керек, же бир жолун табыш керек же ошо краудфандинг. Ушул жерден да мен эмне үчүн жана кыргызча ой жүгүртүүнү үйрөтүш керек, ушуну бир кыстарып өтөйүн. Мисалы биз семинарлар аркылуу, тренингдер аркылуу бир мисалы көп нерсени үйрөнүп атпайбызбы? Мисалы краудфандинг деген илгери эле кыргыздарда бар болчу. Бул ашар. Биз краудфандингден угуп, укмуш нерсе деп биз өзүбүздөгү нерсени унутуп калып атабыз да. Ашар десек, ал эски деп коюп атабыз. Бул эски эмес. Бул жөн эле метод да бул. Андан кийин аталышы эле башка. Аталышы эле англис жолу эле бизге укмуш угулуп атат. Же болсо нетворкинг. Ошол сенин нетворкинг күчтүү болуш керек. Бизге ата-энебиз дайыма айтат го, балам сенин катышың күчтүү болуш керек. Катышың күчтүү болсо, жамандык жакшылыкта сени көтөрүп кетет. Мындай бирок адилеттүү катыш ул. Мына жаман коррупциядан башка. Жок, ал эмес. Катыш мындай жөнөкөй эле мисалы сен бир жакшылыгың болсо, досторуңду чакырасың. Эгер биз ал үй бүлөлүк нерсе да, ошону эми биз жумушка алып келсек, сенин идеяң жакшы болсо, сенин бир катыш нетворкинг колдоп кетет. Экөөбүздүн миссиябыз окшош экен. Мен сага бул жактан жардам бере алам. Биз көрдүңүзбү, ошо
биз сырттан баягы краудфандинг нетворкинг укмуш деп кабыл алабыз, албетте жакшы, бирок өзүбүздө ал нерсе бар экенин унутуп калганбыз. Мисалы бул китептерде айтылган нерселер дагы бизде болгон илгери эле. Болгон биз ошону бүгүн жаңылап, жымсалдап, мындай жакшылап туруп бүгүнкү муунга сунушташ керек болуп атат. Аламдашууга биз ошентип киришибиз керек да. Биздин да колубуздан ушул нерсе келет, урматтуу башка элдер деп. Анан суроо кандай болду? Бул финансылык, кайсы жол менен ишиңизди алып жүрөсүз деп. Кудайга шүгүр, азыр биздин кыргыз өлкөсү үчүн, кыргыз тили үчүн күйгөн дагы эр азаматтар бар. Мисалы менин колуман кыргызча которуу, кыргызча редакторлоо, ошо бир нерсени кыргызчалоо колуман келсе, дизайн кыргызчалоо колуман келсе, мисалы бирөө ал менин колуман келбейт, бирок сага финансылык жардам көргөзө алам дегендер бар. Ошондой эр азаматтар менен Демөөрчүлөр бар турбайбы? Демөөрчүлөр бар, ошолор менен демөөрчү деп да айтсак болот, анан мындай чогуу кызматта өнөктөш деп да айтсак болот. Ошондойлор менен биз чогуу бул ишти алып кеттик. Анткени чогуу алып кеткенин да жакшы жагы жүктү чогуу көтөрөбүз. Анан сыймыкты дагы баягы бир иш бүткөндөн кийин адам мен жакшы иш жасадым деп ичинен бир жакшы элестер калат. Элестер калат да. Ошондагы биз чогуу бөлүшүп атабыз. Сонун. Түшүнүктүү. Ал эми мында бизде аркыбызда ошол Чыңгыз Айтматов менен ошо Манас эпосу турат китеби. Анан өткөндө да Мар Байжиев агабыз менен да сүйлөшкөнбүз, көп болуп калды. Анан эмнегедир бизде ушул эгер Чыңгыз Айтматов орус тили аркылуу дүйнө таанылыптыр, Ашим Жакупбек кыргыз тилинде которчу, бирок өзүнүн нуска тили ошо орусча жазчу экен. Анан мындай болуп калды. Кайра эле биз анализ кылып көрсөк, эмнегедир Манас эпосу кыргыз тилинде бар, ооба биздин энциклопедия сыймыгыбыз, улуттук сыймыгыбыз, бирок биз ошо аламдашууду атпайбыз, биз өзүбүздүн баалуулуктарыбыз менен дагы башка эл менен да бөлүшүүбүз зарыл. Биздин ошол аламда азыркы дүйнөдө өзүбүздүн орунубузду элеп калуу үчүн. Анан эмнегедир англис тилинде, француз тилинде, немис тилинде кичинекей бөлүктөр же кара тил менен жазылгандар бар экен, бирок мындай чоң бир иш болуптур. Манас боюнча. Анан сизде мындай ой барбы? Ар бир кыргыз атуулуу ошо Манас деп көбү жашайт го. Сизде мындай идея барбы ошол? Сиз китеп которот экенсиз, ошо Манасты англис тилине котором же башка дүйнө тилдерине котором деген оюңуз барбы? Албетте бизде ошондой идея бар, анткени биз ошол идеяга жетиш үчүн биз ушундан баштадык. Башка элди биринчи элибиз таанысын, башка элдин нерсеси укмуш эмес, анын укмуш нерсеси бизде деле бар, болгон алар биринчи дүйнөгө жайып салды. Ошондуктан биз ошону көрүп алгыла, урматтуу элим, урматтуу окурмандар. Эми келе биздин нерсени кыргызчага которолу деген. Анткени кээде менде мындай ой бар да, мисалы, ошол Манас же кээ бирки биздин улуттук баалуулуктарды кыргызчага которо турган болсок же кыргызча көргөзө турган болсок, сонун болот. Ошол идеяга буюрса биз баратабыз. Аны кадам-кадам, максат менен барабыз, степ бай степ. Азыр биринчи иштерибиз бул. Анан ошол эмне үчүн биз буларды дагы биздин баягы окурмандарга таанытып атабыз, дүйнөлүк нерсени кыргызчага которуп. Анткени дүйнөлүк нерсе дагы дүйнөлүк нерсеге айланыш үчүн, дүйнөдө кабыл алыш үчүн биз кээ бирки нерселерге көз жумушубуз керек. Мисалы, эгер биздин кайсы бир чыгарманы же ошону кино кылсак же китеп кылсак, кээ бирки нерсени өзгөртүп, мисалы, ушундайга барышыбыз керек. Мисалы алып көрөлү. Англиянын Король Артур деген бар. Аны же болбосо аны эмес, гректердин Геракл бар. Аны бүгүнкү күндө Голливуд каалагандай кино кылып тарта алат. Каалагандай нерсесин жасай алат. Гректер ошого баягы макул болуп, ошонусу дүйнөгө жайылды. Эгер мен бүгүн бөркүмдө эле ишенип турам, Голливудтан бирөө келип силерден Манасты же Эртөштүктү кино кылып тартам десе, менин оюмча, балки мен жаңылышым мүмкүн. Менин оюмча кайсы бир элибиздин бир катмары каршы чыгышы мүмкүн. Кыргыздык. Улуттук баалуулукту сен бурмалап саласың, тигинде мындай. Жо биз ошо мындай ачылыш керек болуп атат да. Керек болсо биз Эртөштүктү алалы дагы Голливуд менен сүйлөшүп, мына ушуну кино кылып тарт, сага уруксат беребиз. Бүт дүйнөгө жайылат, Ооба. Анткени ошондо гана биздин нерсе дүйнөгө жайылат. Анан эгер алар мисалы Гераклды сөз бир элементтерди кошот да, мисалы, ал бизге жакпай калышы мүмкүн. Бирок кошуп койсо эч нерсе болбойт анда. Натыйжада биздин нерсе таанылат, туристтер бизге кызыгат, туристтер келе баштайт, адабиятчылар келе баштайт. Силерде балким келе могу чыгарманы бул тилге которобуз деп баштайт. Биз мындай жабык эл болуп атабыз да. Ой, бул тийбе, бул укмуш деп. Укмуш болсо, келгиле анда бөлүшөлү. Биз бөлүшкөндү үйрөнө албай атабыз да. Биз мындай мынакей муну сиз мисалы биз шорону мага эмнеси жагат?
табылды агай Раматыл убагында мынтип ойлонуп тур да, биз бул шорону жарманы, азыр эми шоро болуп калбады, шоро деген суусундук жок да, бирок жарманы кыргыздын баары сүйүп ичет. А кыргыз сүйүп ичип аткандан кийин демек тиги орус, америкалык деле сүйүп ичет муну. Анткени деген ашказан деген улутту тандабайт да. Ашказан деген сапатты, витаминди тандайт. Даамды тандайт. Ашказан эгер шорону ичсе, америкалык ашказан шорону ичсе ал деле жакшы көрөт. Анан ошондуктан табылдагай аны сата баштады. А сатканда кээ бирки кыргыздар каршы чыкты, бул акты кыргыздар сатпайт деп. Азыр дүйнө өзгөрүп атат. Ошол сыяктуу дагы биздин улуттук чыгармаларды биздин улуттук фонд, алтын фонддо сактап отура бербей, ай мунун бул жерин өзгөртпө дей бербей, сценаристтер менен сүйлөшүп, кээ бирки жерлерин өзгөртүш керек. Дүйнөгө ылайыктап туруп, биз дүйнөгө пропагандалашыбыз керек. Биз Голливуд менен келишим түзүш керек же башка менен. Ошондо биздин Манас мындай расмий түрдөчү адабиятчылардын арасында дүйнөдө эң кыйын баатыр, эң чоң эпос бул Манас. А бирок элден сурасаң Геракл деп айтат. Анткени биз пропагандаларга жол ачпай атабыз да. Менин Марвелдин комикстеги адамдар. Менин максатым ошондой. Кудай буйрса, ошого баратабыз биз. Кудай буйрса уга келгенде эр төштүктү же Манасты, мисалы ошо биздин элибиз уруксат берсе, кайсы бир деңгээлде биз ошондой дүйнөлүк деңгээлге алып чыгабыз деген ой бар, максат бар. Анткени мына булар деле ошентип, мисалы бул Китами Масао деген Жапон тарыхчысы, тарыхый инсан Тойотоми Хидойошини, бул жөн эле баатыр да, азыркы тил менен айтканда. Биздин Эр Табылды, Курманбек баатыр же Манас, Эртөштүк сыяктуу бул баатыр болгон. Ошол Жапон элине. Бирок бул Китами Масао уруксат берип, Тим Кларк деген бул тренер да, тренер берет бизнесмендергечи. Бул анын баатырдыгын алды дагы бүгүнкү бизнес менеджментине, тайм менеджментке ылайыктап туруп, кылычсыз самурай деп туруп китеп чыгарып койду. Азыр Жапон маданияты дүйнөгө жайылып атат. Ошол эле биздин баатырларыбыз дагы өзүнчө бир менеджер болгон да. Ошондуктан алар элди баштап кеткен, элди башкарган. Алардын ошо жакшы жетишкендиктен бүгүнкү күнгө ылайыктап туруп, англисчеге которсок, аябай сонун болот. Азыр мына жыйынтыктап кое берип, убактыбыз да азайып калды. Анан ар дайым мындай нерсе бар. Кыргыздар кедеге бар го, биз же аябай мактайбыз бири-бирибизди. Мына ой кыргыз ушундай эл, же Манас эң чоң деп, же аябай жаман коюп мындай көрө албастык бар, курунамыз деп. Ошо сиз мындай жеке пикириңиз боюнча кыргыздын эң жакшы тараптары кыргыз элибиздин. Жана мындай кайсы жерде эмнеден арылыш керек биз? Ошо көрө албастыктан кандай арылабыз, курунамыздан кандай арылабыз? Ошол атып кетесизби? Эң жакшы тараптары жана кичине проблемалары деп коеюн. Бүгүнкү күндө көп кыргыздар менен сүйлөшсөк, кыргыздар көрө албас, бут тосо берет дейт. Негизи кыргыздар көрө албас, бут тоскон эл эмес. Бул билими жок, билим албаган киши бут тосот. Бут тосот, башкасына ичи күйөт, жамандап эле отура берет. Өнүккөн киши ал жамандабайт ал. Айтор жаман улут жок, жаман адам бар. Жаман адам бар, жаман сапат бар. Ошондуктан бүгүнкү кыргыз эли бут тоспош үчүн биз ошо жаман сапаттардан арылсак, өнүгүшүбүз керек, билимибизди кеңейтишибиз керек. Мисалы бир мисал, америкалыктар аябагандай көп китеп чыгарат. Анан китептердин көбүн карасак эле, тайм менеджмент же болбосо бирөө кантип миллиардер болгон. Бир штаттан бирөө кантип миллиардер болгон, бир жерден бирөө кантип миллионер болгон. Бул аябай жакшы. Анан ар биринин китеби миллиондоп окулат. Миллиондоп окулган себебим англис тилди миллион киши билет да, миллиондон ашык. Ошол нерсени бизде ата-бабаларыбызда болгон да 19-18 кылымдарда бизде ар бир аймакта баатыр болгон. Бүгүнкү күндө бизде бир нерсе бар да, ар бир аймактан менин ата-бабам момундай баатыр болгон десе эле, биздин кээ бирки билермандар, сен ата-бабаңды эле мактай берет экенсиң, сен ал ата-бабаң ошол аймакты эле караган, ал жаман эле киши, кыргызды караган эмес дей берет. Бул такыр туура эмес деп ойлойм. Тиги миллионер деле ошол бир чөлкөмдөн чыгып, анан миллионер болуп, анын эрдигин, биз анын эрдигин эле үйрөнөбүз да, бул дайыма эрте турат экен, көп иштейт экен деп. Биз ошол аймактан баатыр болуп чыкса деле биз анын ошо сапаттарын эле үйрөнүшүбүз керек да, аны жерибеш керек. Ошо ар бирөө ата-бабасын мени мактай берсин, бул иригелип, аягында бир эле баатыр калып калат да. Миллионерлер Америкада көп чыгып, аягында Цукерберг, Билл Гейтс, Баффет, Безостор эле калып калды да. Биз дагы ошондуктан сен аны айтпа, тигини айтпа деп, биз кыргыз эмнеден арылыш керек? Менин жеке пикиримде тыйганды токтотушубуз керек. Анан өнүккөнгө багыт алышыбыз керек.
англисче башка тилди үйрөнүп атканда өзүбүздү унутуп калбашыбыз керек. Менин сунушум ошо. Өзүбүздү унутуп калбоо, мына тыйганды токтотуу. Болбойт дебей, неге болбосун? Кел эле жасап көрөлү. Эксперименттерге ачык болуу, Эксперименттерге ачык болуш керек. Бүгүнкү мисалы билим берүү системасында көбүрөөк эксперимент жасап атат. Кечке эле теорияны окубай, ошондуктан бүгүн эксперимент фестиваль, эксперимент олимпиадалар дүйнөдө көбөйүп кетти. Ошондуктан кээ бирки менчик мектептер баягы эле математикадан отуруп эсеп чыгарып эле биринчи орун албай, кел эле мону эксперимент кылып көрөлү деп ошондон биринчи орун алып көп болуп кетип атат. Биз эгер ошо ачык болсок, мисалы Америкада НАСА жакында эле Илон Маск жеке фирмага берип койду. жеке фирмага берип койду. Аны тыйган жок да Илон Маск. Биздин мамлекет, жана мамлекет кандай жардам бере алат деп атпайсызбы? Биздин мамлекет анан кээ бирки элибиз ошо жасайын деген балдарды тыйбаса, аларга бут тоспосо, Шанс берсе, мүмкүнчүлүк берип, эмнеге болбосун, кел жасап көр. аракет кыл деп. Аракет кыл десе, буюрса биз өнүгөбүз. Анткени бизден дагы акылдуу балдар чыгат, бизден дагы кыйын балдар чыгат, чыгып келген буюрса чыга берет. Айтканыңыз келсин, аракетке берекет дегенмекчи. Анан эң негизгиси бизде көрдүңүз китептер көп. Анан сиз ушул ата энесиз, эң негизгиси ушу 3 балаңыз бар экен. Анан жалпы журтубузга бир сизди мындай таасир тийгизген, жалпысынан ошо ар бир атуу, ар бир ата эне ушул китеп окуш керек деген 5 китеп атап коесузбу? Ушул китептер болушу мүмкүн, башка китептер болушу мүмкүн. Өзү сиздин эркин. Мен баягы китеп тармагында иштеп аткандыктан баягы биз чыгарган китептерди сунуштап өтөйүн. Анткени ушул китепти чыгардык, демек ушул китепти дагы биз жайылтышыбыз керек. Анан ушундай мүмкүнчүлүк берип атканыңар үчүн мен да ушул жерден өзүбүздүн окурмандар үчүн айтып өтөйүн. Ошо менин сунушум ошо бул китепти оку, Грузия кантип реформа жасайлы. Анткени жакында шайлоо келатат. Келиңиз жакшы реформаторду шайлаш үчүн ушу китепти окуп көрөлү. Андан кийин жеке өзүбүздү өнүктүрүш үчүн Кылыч самурай китебин биякта жеке лидерлик сырлары катылган. Ошону окуу. Анын 3-чү китебибиз мына Кудай буйурса 2 жума ушу 2 жумадан кийин чыгып калат. 1 жумадан кийин балким балдардын тарткан сүрөттөрү эмнени түшүндүрөт деген. Анткени бала автору бул түркчөдөн котордук. Илхами Саваш деген киши. Бул мисалы биз балабызды кантип тарбиялайбыз дей бербей, келиңиз балабыздын кандай жөндөмү бар экенин көрөлү, үйрөтөлү, анан балабызга шарт түзүп берели. Бала кезинде ал сүйлөй албайт. Ал деген бирок оюн жеткирет эмне менен? Сүрөт менен. Ошондуктан аны жөн эле чимелеп койгон, жөн эле тоголок тартып койгону, тегеректеп койгону биз маани беришибиз керек ага. Бул илимий негизде далилденген. Анан ошондон балам буга ашыктуу экен, тигини жасай алат экен деп биз ошол аркылуу балага багыт беришибиз керек. Көңүл бурушубуз керек. Анан ошондуктан ошол китепти окууну сунуштайм. Анан Кудай буйрса биз бүгүн мына кече эле которуп бүттүк. Буйрса эми редакторлап дагы бир аз сөздөрүн стилистикалык баардык жагын карап туруп, жакын арада күзүндө, балким сентябрь айында Сингапурдун билим берүүсү боюнча китеп чыгат. 4-чү китеп болот. 4-чү китебибиз болот. Бул Сингапур дүйнөдөгү 5 билим берүүнүн бирөө. Ошондуктан мен ушул китепти сунуштайм. Анткени мына бүгүнкү күндө биз могу карантин аркылуу, могу COVID-19 аркылуу билим берүү системабыздын кандай абалда экенин көрдүк. Келиңиз жөнөкөй окурман ушунда окуйлу. Анан ошону биздин башкаргандардан талап кылалы. Анан 5-чи китебибиз, аны да Кудай буйрса бизден күткүлө, Why Nations Fail деген китеп. Бул эмне үчүн кээ бирки өлкөлөр кедей, эмне үчүн кээ бирки өлкөлөр бай. Бестселлер, аябай жакшы. Бестселлер. Бул эми убакыт көбүрөөк кетет, азыр биз баштаганбыз. Бул жерден да мен бир нерсени айткым келип атат. Көрдүңүзбү, эмне үчүн кээ бирки өлкөлөр бай деп атат? Мамлекет эмес. Анткени мамлекет деген бул такыр башка, өлкө деген такыр башка. Бүт эле, менин оюмча, бүт эле мамлекеттин мамлекети бай. Ошол мамлекеттин 10 чакты, 100 чакты эле киши башкарып, анын байлыгын элге жайбай атат. Өлкө деген бул эл, Жалпы эл. Ошондуктан ошол биз эл күчтүү болсо, эл бай болсо, эл бай дегенде материалдык жактан эмес. Акыл эс, билимибиз күчтүү болсо, бизди эч ким алдай албайт, жана биз эч кимге алданбайбыз, жана биз жашообузда кыйналбай бактылуу жашай алабыз. Ошондуктан биз ошол багытта китептерди которуп, ошондуктан келиңиз, урматтуу элим, урматтуу өлкө, биз бай бололу, ошондо биз
бизди чыныгы кыйын башкаруучулар эле башкара алат да, ар бир жөнөкөй бизнесмен, жаман 200 кишилер башкара албайт. Чоң рахмат. Ал эми ушундай сонун ээ менен сонун тилектер менен биз телебөрүбүздү бүтүрөбүз. Бийик тоодо жашап жапыз болбойлу, биз оңолсок заман оңолот. Сиздер менен Атай Самаев болгон. Сак саламат калыңыздар.